кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй. Көрүп атасыздар, эң негизгиси трассанын жээгинде. Мына трасса болсо, трасса Москва Тверь трассасы туугандар. Россия жергесинде арзан үйлөр биздин каналда. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыз, подписаться баскычын баса кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй. Адрес боюнча адрес Тверская область, Бежецкий район. Көрүп атасыздар, трассанын жээгинде. Мына трасса болсо, трасса Москва Тверь трассасы туугандар, билесиздер, көпчүлүгүңүздөр мына үйдү алып берген болчук. Өзбекстандык бензин акабызга билесиздер. Кышында алып берген болчук. Көпчүлүгүңүздөр көргөнсүздөр. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй туугандар. Так, үй болсо 57 квадратный метр, участогу туугандар. Жери болсо 53 сотук. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы. Видеого бирден класс басышты унутпайбыз, булчитип класстарды басабыз. Мына көрдүңүздөр, үйдүн көчө жактагы капталы ушундай көрүнүшү. Көрдүңүздөр, айнектер бүт бардыгы пластиковый айнек экен. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзөлү. Огород, көрүп атасыздар, огород вес бүт тосулуп тур. Бул жакта ушундай ворота. Воротадан киреличкана бисмилля деп киргенде туугандар, көрдүңүздөр, бул жакта банясы экен, мына баня экен. Жаңы жасап тур муну. Үйдүн оң капталы ушундай. Көрдүңүздөр. Бул жакта огороддор бүт тосулган. Так, нар жакта болсо сарайы, бир сарай, экинчи сарай. Бул жакта үй. Жерди дагы бир жолу кайталап кетем. Жери туугандар 53 сотук жери ары көздөй. Теги көрдүңүздөр, могу дарактарга чейин наркы. Мына береза эмес, нар жактары. Теги дарактарга чейин экен туугандар. Көрдүңүздөр, бул жакта колодец. Так, банясынан баштайлы. Кана бисмилля деп банясыны кирип көргөзөлү. Мына ушундай болгон баня экен туугандар. Баняны жаңыдан курдум дейт. Бул жакта эме кире бериш раздевалкасы экен. Көрүп атасыздар, бул жакта баня, жанагы парный, парилкасы экен. Көрүп атасыздар, печке. Бүт вагонка менен ушундай обшивать этип чыгып тур. Эми бир сыра калган жактарын жасай турган жерлери бар экен. Караштырып көрөсүздөр. Ушундай баня экен. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин көргөзөлү эми. Үйдүн ичин көргөзүп, сарайын көргөзөтөлү. Мына эң негизгиси туугандар, жолдун жээгинде. Кана бисмилля деп киргенде ушундай болгон тепкич экен туугандар. Тепкичтен көтөрүлөбүз. Бул жакта летний верандасы бар. Бул жакта жана жата турган бөлмөлөргө кирип кетет экенбиз. Летний, могул жак летний веранда. Көрүп атасыздар, ушундай болгон летний веранда экен. Так, дальше көрөбүз. Бул жак холл, ушундай болгон. Бул жака бир бөлмөсүгө кирип кетет экенбиз. Бул жакта сарайга чыгып кетсе болот, билесиздер. Сарайга сырттан келсе деле болот, нар жагынан ичинен кирсе деле болот экен. Мына ушул жактан баштай берели. Бул жакта бир бөлмөсү экен. Көрдүңүздөр. Мына ушундай спальня бөлмөсү экен бул жакта. Так, дальше көрөбүз. Свет жактыңарбы, болчу бар жакта. Кана бисмилля деп киргенде бул жакта дагы бир ушундай прихожкасы бар экен. Көрдүңүздөр. Так, бул жакта бир зал экен ушундай, көрдүңүздөр. Ушундай зал экен. Бул жагы. Так, эч нерсе алып кетпейм дейт, бүт бар жокту таштап кетет экен. Караштырып көрөсүздөр. Бул зал болуп калды. Бул жак печка. Ушу печкени жакканда үй бүт жылыйт экен. Так, газовый плиталары бүт бардыгы калат экен. Так, бул жакта экинчи бөлмөсү туугандар, көрүп атасыздар. Ушундай болгон экинчи бөлмөсү. Айнектер дагы бир жолу кайталап кетем. Вес бүт аква айнектерден. Ушундай болгон. Көрдүңүздөр. Так, бул экинчи бөлмөсү болду туугандар. Көрүп чыктыңыздар. Дальше көрө беребиз. Так, нар жакта сарайы бар экен. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар. Үйдүн ичин бир сыра. Жүрүңүздөр, могул жакта сарай экен. Ушу сарайы ал жакты деле көргөзөтөлү. Огород. Нар жакта дальше огороду. Көрдүңүздөр. Бул жакта жанагындай эгин-тигин эксе болгудай экен. Сарайын бул жактан өтүп көргөзөлү. Жүрүңүздөр. Мына бул жагы огороду. Бул жакта жанагындай эгин-тигин кылса болгудай. Көрдүңүздөр. Бул жак сарайы туугандар. Сарайы готовый экен. Келип эле жанагындай букаларды кармаса болгудай. Кана бисмилля деп сарайын көргөзөлүп, фонарик бар экен. Кана жүрүңүздөр, сарайын көргөлө. Мына ушундай болгон сарай бар экен. Көрдүңүздөр. Акырлары дагы бүт жасап коюп тур. Көрдүңүздөр. Ушундай сарай. Көрүнүп атабы? Светин жагып алып турбуз да. Мына ушундай болгон сарай. Бул жакты көрсөтүп кой. Мына сарайга где-то чак менен бир
20-25 үй торпақ кеңірек батады туғандар, көріп атасыздар. Ушундай болгон сарай экен. Мына туғандар, көрдіңіздер, ушундай вариант екен, қараштырып көресіздер. Үйдің сыртынан ушундай көрініш. Ең негізгісі туғандар, үйдің басы бойынша, үйдің басыны баса белгілеп кете тұрған нәрсе туғандар. Үйдің басыны үйдің есі өзі қойып жатады. Үйдің есі білесіздер, Тажикстандық акабыз екен. Так, үйдің басы бойынша 850 000 рубль дейді. Долларға 8,5 мың доллар болып қалады екен. Эми қараштырып көресіздер туғандар. Айнегini пластик айнек қылдым дейді. Жана баняны 200 000-ге жасадым дейді. Айнекті 130 000-ге қойдырдым дейді. Ушундай өзүнүн немелери бар экен да. Канан ойлап калбаңыздар, Нурсултан 5 колуңду оозуга тыгып алып тур деп ойлобоңуздар. Ушундай вариант караштырып көрөсүздөр. Жаккан болсо келип көрөсүздөр. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.